Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, сүйүктүү көрөрмандар, угармандар. Орозоңуздар кабыл болсун. 7-чи каналда Орозодо 30 саак теледолбоору. Анын автору Алпарыс Темирлан Акматов. Биз менен кала бериңиздер. Орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн сиздер менен Кудай буйрса биз ушул кыргызга кызмат кылуу деген темада сөз кылабыз. Кантип кызмат кылабыз? Ошол кыргызга кызмат кылып жүргөн кыргыздын акылдуу, имандуу, билимдүү, кайрымдуу кызы Бермет Алсейит эжекебиз келген, жеке ишкер. Медина брендтин негиздөөчүсү. Кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Орозоңуз болсун. Ассаламу алейкум. Неден баштайсыз? Жакшы, анда мынакей бул орозого жеткендер бар, анан жетпегендер бар. Орозоңузду кабыл болсун деп 7-чи каналдын жамааты дагы сизге орозоңуз кабыл болсун дейт. Деги эле ушул Медина бренд жөнүндө айтып берсеңиз. Качан ачылган, качан негиздедиңиз? Мен Медина бренд мындан 13 жыл мурун ачылган. Бул Медина бренд деген менин улуу кызым, тун кызым. Ошонун аты Медина, папасы койгон, атасы. Ошол улуу кызымдын атынан Медина бренд деп өзүмдүн брендимди чыгаргам. Кийим, мен кийип турган костюм, ошо бир детскийден баштап аялдарга, эркектерге кандай заказ болсо ошо заказдарды алып, ошо менен иштеп баштаганыма 13 жыл болуптур. 13 жарым жыл болуптур да. Кызым азыр уже 15ке чыгып калды. Ошо в основном эмелерге, аялдарга кийим. Аялдарга. Мага мен өзүм чыгарам. Өзүмдүн ликалдары менен. Өзүңүз даярдайсыз? Өзүм даярдайм, ликалдары менен өзүм жасап, например, костюм шым. Бул костюм шымдан дагы түрлөрү, модельдери көп. Прямой, приталенный дегендерчи. Анан ошолорду чыгарып туруп, менин кардарларыма же болбосо Инстаграмга чыгарам. Ошону чыгарганда мага заказ беришет. Кээ бирөө болсо өзүлөрү алып, мага заказ беришет да, мага мондай модель тигип бериңиз, же болбосо мага мондай көйнөктү тигип берсеңиз жакшы болот эле, же болбосо рубашка деп. Анан мен эң биринчи Казакстанга, Алматыга жөнөтүп баштадым. Биринчи чыгаргандарым Алматыга жөнөтүп баштадым. Алар менин чыгарган көйнөктөрүмдү, кофталарымды, костюмдарымды аябай жактырышты. Сапаты да жакшы экен депчи. Ал убакта биринчи чыгарганда өзүм жаш элем. Мындай азыр көп нерсеге мындай эме кылган жокмун да, азыркыдай ойлончу эмесмин да. 1-2 модельди көрдүм, ошо 1-2 модельди чыгарып эле ошону жөнөттүрдүм да, ошол мен чыгарган модельдеримди баалап, анан алар дагы ошондон заказ бере баштады. Андан кийин Москвага жөнөтүп баштадым. Тажикстанга, Өзбекстанга, Россиянын шаарларына, орустарга. Алар дагы мен модельдеримди чыгарам, жактырган модельдеримди тандайт өзлөрү. Ошол боюнча мага ошо көйнөк тигип бериңиз же рубашка тигип бериңиз деп, же болбосо мужской одежда, рубашка, жайкы. Ошолордон заказ алып жөнөтүп турдум да. Командаңызда канча адам менен иштедиңиз? Мен биринчи команда менен иштегенде 12 адам менен баштагам. 12 адам менен баштагам. Асты 35-50-ге чейин жетти да, 50-дөн ашты, упаковка кылгандар бир 55-60 десем болот. Ошолор менен иштеп келдим, аларга жумуш менен камсыз кылдым. Андан тышкары надомницалар деп коет, үйүнөн тиккендерчи. Алып эле үйүнөн тигип өтүп берет. Менден быч беребиз, бизден алып кетет, же болбосо мен жеткизип берем. Үйлөрүнөн тиккен 12 аял болду. Ошо 12 аялды дагы жумуш менен камсыз кылып, алып барып жеткизип берип аттык да, же болбосо өзүлөрү алып кетип атышты. Алар разы болсун, аты сонун экен. Кызыңыздын атынан коюлган турбайбы? Анан ошол баягы ошонун үзүрүн көрүп, анан мамлекетке салык төгүп, анан кайрымдуу иштерди жасап. Ошо кайрымдуу иштерге качан кошулуп калдыңыз? Анан берекелүү жамаат деп ошол айымдар, апалар менен көп иштерди жасап келесиздер. Ошол жетимдерге, балдар үйүнө, карлар үйүнө, аскерлерге, абактарга, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге бул жөнүндө токтолуп берсеңиз. Мен кайрымдуулукка ошол мен биринчи өкмөткө патент алып, налог төлөп аттым. Андан кийин мен ушул кайрымдуулукка келгенимдин себеби мага эмне болду? Мен бир эже менен чогуу Дордойдо иштештик, кийимдерди чыгарып, Дордойго чыгарып. Ал убакта соода аябай жакшы болот эле да. Анан ошол убакта бир продавец кыз алдык.
апасы менен кызы да. Алар ошол убакта күйөөсү арак ичип, сабап бир зомбулукту көрсөтүп жүргөн киши экен да. Ал убакта мен жаш болгондо мен ошо зордук зомбулук деген эмне, мурша кетсе керек, талаша кетти, үйдө боло берет да деп ошондо ойлочу экенмин да. Анан ошол иштеп жүрүштү, жакшы иштешти аябай. Анан эме деп калды да, үйүм жок, квартирада турат элем, квартирадан чыккыла деп атат деп. Анан хозяйка аябай жаман аял экен. Бизге кечиккен 2 күндүн кечиккен акчасын, ошо 1 айдын 15 күн жашагандын акчасын бизге төлөтүп алды деп эже ыйлап келиптир да. Анан ошол убактан эже эмне болдуңуз, кандай, жолдошуңуз барбы, бир туугандарыңыз барбы деп сурап калдык да. Ошол убакта бир туугандар ар ким өзү менен экен. Ошо бир туугандарыма бардым, жолдошумдан кетип калгандан кийин деди. Ошол убакта ойлосом 45 жаштагы эже экен да. Мен ал убакта жашмын да. Ошо кызы менен келиптир. Ошондо бир кызы 5-6 класс окуган кызы менен келген экен да. Анан мен ошондо билдим да. Бул эжеге жардам бериш керек турбайбы деп, бир 2 комната ошо Дордойдо иштеген эжелер менен, Майрам деген эже болчу, 2 комната үй тургузуп бердик. Иниси келди, нарындыктар экен да, фундаментин куюп, 2 комната үй тургузуп, жакшынакай калгандарын бир туугандары биз жардам беребиз деди да. Жардам берип калганын тургузуп берди. Ошондон улам бир аялдарга жардам бериш керек турбайбы деген мага ой келди. Андан кийин бул биринчи жардам болду. Анан экинчи жардам жума намазга келчүмүн. Ал убакта баягы жаңы бир түшүнүк пайда боло баштаганда, бир намазга жыгылыш керек экен деп. Анан азыр Гоголяда мечит бар эле го, мечиттер чоң ачылып, ошондо бир мечитке бүт жактан келишчү. Анан мен кайнежем менен алда жаңы мечитке барып жүрүм. Бир ажы апа бар эле да, ошондо 80 жаштагы. Биз анда ажы апа деп койчу элек да, ажыга барып келди деп. Ошондо мен көп нерсени баян угуп, көп нерсени баягы уктум да. Кыздары мындай болушуңуз керек, кыз деген мындай тарбияланыш керек, намаз окушуңуздар керек, жолук салууңуздар керек деп бизге мага жакшы бир сөздөрүн айтып, акыл насааттарын, кеңештерин айтып жүрдү. Анан ошол убакта барганда баягы азыр деле мечиттердин алдында отуруп калышат, кенедей балдары менен аялдар отурушат, кагаздарын жардам сурап отурат. Ошондо жардам бериш керек экен деп ошого эме болуп калдым, жардам берип жүрдүм. Жолдошум айтып да берип жүрдүм, айтпай да берип жүрдүм, көргөзүп да берем, көргөзбөй да берип жүрдүм да. Баягы эмне дейт? Жолдошуң колдойбу ушул калдыкта? Жолдошум колдойт, кайненем колдойт, менин үй бүлөм колдойт да. Менин жумушумду дагы ошо жолдошумдун колдоосу чоң. Ушул даражага жеткизип, мен ушундай даражага жеткизгенге жолдошумдун салымы чоң да. Үйдө отур, иштебей отур десе мен берекелүү жамаатка да кошулбайт болчумун да. Ишимди да алып кете албайт болчумун. Кайненем да балдарымды карап колдоосу чоң десем болот. Баракелде. Ушундай кайненелер, ушундай жолдоштор көп болсун. Анткени көп учурда бизден ошол колдогону бияк кордогондор көп да. Анан ошол өнүп өспөй алып атабыз. Деги эле ушул Орозду Оту сабак деп көп жерлерге жанагындай жардам иштерин, жардам колдорун сунуп, анан ошол жана айтып аткан эжебизге, апабызга биринчи демилген сиз көтөргөн турбайсызбы? Ошол жардам берип, анан ушундай адамдар жылмайса, сүйүнсө, кандай сезимдер болот сизде? Мага деген, мага айткан сөзү Алла ыраазы болсун сага. Кызым, бактылуу бол, ден соолукта бол, оорубагын эч, үй бүлөң менен бир жакшы бир баталарын берет. Аябай сүйүнүп, даже ыйлаган күндөр болот да, бир ушундай жардам бергендечи. Мен сага ден соолук, оорубачы депчи, ошондой сөздөрдү укканда кадимкидей жүрөгүң жибейт да. Дем болот, Дем болот, кадимкидей дем болот. Иштегиң келет. Иштегиң келет, жасаган келет. Чарчаганыңды деле унутуп каласың. Анан жакшы сөз жан эргитет дегендей, жакшы сөз, адамдан жакшы сөз уксаң, кадимкидей бир энергия да алат экенсиң да. Ушул рахмат деген эле канча да жардам бергендечи. Мынакей Кудай буюрса ошол сиз сыяктуу ошол кошуналарды же болбосо туугандарга, жакындарга ушу жардам кыла берсек, жардам колун суна берсек, келечекте бир 15-20 жылда бир нече социалдык маселелер чечилип калышы керек. Мына анткени ошол берекелүү жамаатта дагы апалар, эжелер көрөбүз, ичкен ашын жерге коюп, кыргыз десе кыргызга кызмат кылалы деген бир нече иштер жасап аткандар бар. Ошол эми айтканга жеңил, бирок кылган ишин көрүп сүйүнөсүң да.
Ошол берекелүү жамаат жөнүндө да кандай иштер жасап атасыздар? Билимде, илимде, ыйманда, кайрымдуулукта? Азыр берекелүү жамаатта бизде азыр ар тараптан да выпечка жасагандар бар, поварлар бар, тикмечилер бар, врачтар бар, чач тараштар бар. Ошолор азыркы эмеде бир чоң бир иштерди жасап келатабыз да. Кайрымдуулук кылып келатабыз. Азыр мисалы ар тараптан болуп атпайбы бизден кесипкөйлөрчү. Ошондо азыр жетим кыздарга школага барып, азыр биздин жамааттагы эки эжебиз ошо бирөөсү чач кескенди үйрөтүп атат, бирөөсү болсо тиккенди, кийимди кандай бычыш керек ошолорду окутуп берип атат да. Бекер. Бул деле чоң салым дегеним да мен. Ошо өсүп келаткан азыр жаштарга, кыздарга дагы үлгү болуп атат. Ошол баланын жүрөгүндө да калат да. Мен ушул эже үйрөттү эле дегенчи, мен баягы үйрөнгөн немемди өзүм мисал кылып атам да. Демек, баягы ошол балдарыбызга бул билимдин, илимдин зекети да бар үйрөтүп, анан ага убакыт керек. Анан ошол эжелерге дагы Алла ыраазы болсун, орозоңуздар кабыл болсун, дагы көп шакирттерди чыгарыңыздар деп тилек кылабыз. Ошол мекенге кызмат кылуу дегенде дагы кайсыл жактардан кызмат кылсак болот? Ошол эжелер, ошол бир туугандар, апалар, анан жанагындай умрага жөнөтүшүп, ушундай баягы өткөндө бир эже айтат, көп адамдар умрага жөнөтүптүр, бир атын айтпайт экен да, Кудай көрсө болду депчи. Анан баягы жүрөгүң жылыйт да. Демек, ал жака бар адамдар өзгөрүлүп келет, пайгамбарыбыздын баскан жерин көрүп келет дегендей. Сизде кандай иш-чараларды кыласыз келечекте? Бизде азыр келечекте ушул берекелүү жамаатыбыз менен пландар өтө чоң. Чоң иш-чараларды кылсак, чоң бир медреселерге барып жардам берсек, же болбосо бир окуу жай ачсак, бир өзүбүз келечекте бир чоң иш жасап, бир кайрымдуулукту, бир чоң кайрымдуулуктурда кылсак, биз дагы бир жана хафиза кыздарды чыгарып, Куран жарыш кылып, менин жеке оюм ошолорго бир келечекте кыздарга умрага сертификат берсек, ошо умрага жөнөтүп келечекте кадимкидей бул деген шык болот. Шык болот да, кадимкидей шык болот. Ошого кыздар өсүп келаткан кыздар умтулат ошого. Мен Куран жатташым керек экен деп ошого шыктанып, Куран үйрөнүшүп, менден умрага барат экенмин, мага сертификат берет экен деген кандай бир кубаныч, ошондой кыздарга сонун. Ушул сиз жасап аткан иш, анан өткөндө дагы иштериңизди көрүп калдык. Ошол сиздерден чыккан ошол сумай, шекерлер, аябай талаш болот экен да. Ошолор жөнүндө токтолуп берсеңиз, кандай даярдалат, кайсыл жерде эмнелер чыгарасыздар? Биздики болсо азыр мен өзүмдүн жеке ишимден тышкары, менин жеке кызыкчылыгым эмес да, менин ушу элге таза сумай, сахар, күрүч, продукциялар десем болот да, общий азыктарды, ошолорду мен азыр деген бүт эле Кытайдыкын ичип жеп калбадыкпы, ошондо биз таза нак азыктардан ичип, көп оорулар болбойт экен, ошолорду ичип, ошол продукцияларга өтсөк деген максатымда. Азыр бизден Кара-Балтадан чыгып атат май, айданек деген, нерафинированный, илгерки хлопковый майларда кадимкидей жыттасаң жыты бар. Анын продукциялары Москвадан келет, Казакстандан келет, аябай продуктылар келгенде эле оор да. Ошол жактан келип, азыр бизге өндүрүлүп атат Кара-Балтада. Анан мен ошол көтөрүп чыксам деп атам да, азыр биздин өндүрүштөрдү колдоо максатында, ата мекендик өндүрүштөрдү колдоо менин максатым да. Азыр деген мага байланышка чыгып атышат Жалал Абадтан, Ош тарап жактан. Биз колго дейт күрүч өндүрөбүз дейт. Күрүчүн алып келип көрсө, агай таптаза күрүч, баягы бир эмес. Табигый да, табигый. Анын алган элдер деле өзү деле көрүп турат да, бул табигый экен деп билсе болот да. Анан Кытайдын күрүчтөрүн жеп жүрөбүз азыр. Ой, бул деле Кытайдыкы деп, Кытайдын жанагындай капкатуу пластмасса сыяктуу күрүчтөрүн өзүм жеп канчадан ооруп атат. Демек сиздики таза, анан халал. Халал. 100% гарантия кепилдик бар. 100% кепилдик беребиз, халал. Эч кандай химикат кошулбайт, таза. Жанакы Россиядан келген майлар, мисалы, көбүнчөсү Казакстандан келген майлардын үчүн запахтары жок, жыты жок.
Эмне үчүн салатка деле кошо берет, булочкага деле, выпечкаларга деле кошо атышат. Алар канчалык химикаттар кошулат экен, аябай вредный экен да. Ошол майдын канчалаган бир кашык, эки кашык тамакка кошуп жасасак да, аябай бизге бир организмге чоң таасир этет экен да, зыян экен да, зыяндуу экен да. Алар бир чоң химикаттар менен тазаланып, жыт быттары. Ошон үчүн эме экен да, бизге зыян экен өтө. Ошон үчүн азыр биз ушу Кыргызстандын келечегин ойлоп, азыр жаштарыбыз, балдарыбыз келатат, ошолордун келечегин, ден соолуктарын ойлоп, ушундай бир таза азыкка өтсөк дейм да. Демек ушул сиздердин азыктарды алыш үчүн интернет желелерде же болбосо ким менен байланыш алса болот, буйрутма берсе болот? Азыр менин жеке номерим бар. Ошону сиздерге берип койсок болот, айтып койсок болот. Менин жеке номерим 502 88 10 30. Бермет айым деп байланышсаңыздар, мен ошо жеке сахар, күрүч мага байланышсаңыз, кандай продукциялар бар, мен ошону айтып берем. Буйрутма берсеңиздер болот. Жеткирип берүү дагы бар. Алсаңар болот да. Эң сонун, урматтуу телекөрүүчүлөр, демек биз өзү кыргыз эли ошо өзүбүздүн өндүрүлгөн азык түлүктөрдү колдош керек деген ойдобуз. Ата мекендик ошол жер жемиштер болсун, эмнелер болсун, бизден чыккан нерселердин баардыгын колдосок, Кудай буйрса, Кыргызстаныбызга да чоң салым болот деген ойдобуз. Эжеке, бизге 4 мүнөттөй убактыбыз калды. Тез эле убакыт өтүп кетти. Бул тема өтө чоң тема. Мекенге кызмат кылуу деп ат көтөргүс, нар көтөргүс иштерди жасап атасыздар. Алла көрүп турат, билип турат. Анан ошол келечекте пландар, эл журтубузга кайрылууңуз болсун. Ошол келечекте сизден ошол чыккан азык түлүктөр болсун, ошо бренд ошо дүйнө жүзүнө өнүп өссүн деп тилек кылабыз. Кандай пландарыңыздар бар келечекте? Рахмат. Биздин келечекте пландарыбыз, менин пландарым аябай өтө чоң. Ошол ишим менен, мисалы азыр зекет бер деп атпайбы, кайрымдуулук кыл дейт, садака бер дейт. Ошол сен тапкан 100 сом тапсак, ошонун бир 90 сомун, 80 сомун садака кыл дейт да. Менин келечектеги ушул биздин жаамат менен, берекелүү жаамат менен биздин пландарыбыз, биздин келечектеги максаттарыбыз аябай чоң да. Даже жетишпеген үй бүлөлөр барга, үйү жок үй бүлөлөр, ошолорго бир үй салып берсек келечекте. Ошондой пландарыбыз бар да. Биздин пландарыбыз өтө чоң, алдыга койгон максаттарыбыз өтө чоң. Эми ал убагында биз айтып бир тастыктап бере алабыз деп ойлойм да, акырындык менен келечекте. Алла разы болсун. Кудай таала орозуңузду кабыл кылсын. Сизди колдогон, сизге жардам берген ушул берекелүү жаамат, кайненеңиз, жолдошуңузга Кудай таала ушул эки дүйнө даражасын бийик кылсын. Ушу Кыргызга кызмат кыла бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мекенге кызмат кылуу деп ар ким өз мекенге кызмат кылыш керек экен. Кытайларда бир ушундай сөз бар экен. Бир нерсе ойлоп чыгарбаса, мекенине кызмат кылбаса, анда мен Кытай болбой калдым деп тарынат экен. Демек ошол мүмкүнчүлүк бардыгыбызда бар. Келиңиздер Кыргызга, балким бир тамчы салым суудай болсо дагы салалы. Кыргызстаныбыз өнүп өсөт. Сиздин салымыңыз болсо, Кыргызстаныбызды колдойлу, коргойлу, түкүрбөйлү, какырбайлы. Биздин керемет ыйык Кыргызстандай башка жерде жер болбосо керек. Кийинки Орозодо 30 сабак теле долбоорунан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.